Мен ойлоймун, эгерде биз ошентип өкмөттү түзүп, өкмөттү түзгөндөн кийин, Кудай буйрса, мен өкмөттү өзүм жетектеп кыла турган болсом, анда биздин кабыл ала турган мыйзамдарыбыз, ишке ашыра турган мыйзамдарыбыз иштей баштайт, коомубуз өзгөрө баштайт. Коомубуздагы жашоо турмуш аз-аздан 1 ай, 2 ай, 6 ай, 1 жылдын ичинде коом өзгөрө баштайт. Кадимкидей билинет. Кадимкидей жашоо турмуштун өзгөргөндүгү, кадимкидей элдин жашоого көз карашы, мамлекеттин элге болгон, элдин мамлекетке болгон көз карашы кадимкидей өзгөрө баштайт. Биз ушундай өзгөрүүнү каалайбызбы? Биз ушундай өзгөрүүгө барышыбыз керекпи? Сөзсүз түрдө. Бүгүнкүдөй быкшып туруп калбашыбыз керек. Же ара эмес, же бери эмес болуп туруп калбашыбыз керек. Биз бүгүнкүдөй, урматтуу угандар, карызга жашап, элдин үстүнө мойнуна илинип аткан карызды күндөн күнгө көбөйтпөшүбүз керек. Биз аны азайтканга аракет кылышыбыз керек. Элдин турмушун азайтканга. Менин эң негизги максатым, Кудай буйруп, Алла Таалам колдоп, эли журтубуз бизге ушул бийликти колубузга берип кала турган болсо, биз аны эмне кылабыз? Бийликти бизге даңаза үчүн кереги жок. Бийликтин бизге байыш үчүн кереги жок. Бийликтин бизге өзүбүздүн атыбызды чыгарыш үчүн кереги жок. Бийликтин бизге эң башкы маселеси, менин оюм, биз мигранттарды кайтарып келишибиз керек. Мигранттарды, мамлекеттен чыгып кеткен 1 миллионго жакын мигрант кайтарып келиш керек. Мигрантты жөн эле алып келбейсиң. Мигрантты жөн эле кайтарып келе турган болсоң, же өздөрү келе турган болсо, 1 ай, 2 ай турат, кайра кетип калат. Биз аларга жумуш ордун камсыз кылышыбыз керек. Алардын жашоо тиричилигин камсыз кылышыбыз керек. Ошо 1 миллион адам сырттан, уже сыртта болуп калдылар. 1 миллион адам сырттан келип, биздин мамлекетте иштеш үчүн, демек биз жок дегенде 2 миллион жумуш ордун камсыз кылышыбыз керек. Ошого ылайык ишканаларды түзүшүбүз керек. Ошого ылайык мамлекет көтөрө турган экономикабыз, акчабыз, тыйыныбыз, финансыбыз болуш керек. Мына ошолорду билгендиктен биз бүгүнкү шайлоого кетип атабыз. Кудай кааласа ушул максатка жетебиз деген ойдобуз. Биздин бул максатка жетишибиз, мамлекеттеги бүгүнкү күндөгү коомдун өзгөрүшү баары бир гана нерседен бүгүнкү күндө байланыштуу. Бир гана нерсеге байланыштуу. Бул элибиздин добуш бергенине байланыштуу. Эл өзгөргүсү келеби? Добушун берсин. Эл өзгөргүсү келеби? Башкача, таза, акыйкат жашоогону каалайбы? Добушун бизге берсин. Жок, андай каалабайбы? Анда элдин добушун бергенине жараша болот.